Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Марва ТВда, Насихат радиосунда, түз эфирде жана ТикТокто, Фейсбукта таалим программасы сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Биз менен бирге болуңуздар. Суроо сунуш пикирлер болсо жазсаңыздар болот. Ушул таалим программасында балдарыбызга, ушул жаштарыбызга кандай таалим тарбия берсек болот, анын зарчылыгы кимдер бериш керек, жана ошондой эле ушул жайкы лагерде ошол жайкы каникулда кайсы лагерлерге барыш керек, балдарыбыз кандай эс алыш керек, ушуну тегерегенде сөз болот. Андыктан суроо сунуш пикирлер болсо айтсаңыздар болот. Бүгүн төрүбүздүн куттуу коногу 10дон ашык фильмдердин автору, 50дөн ашык ошол оңдоо чыгармалардын автору, жана коомдук ишмер, этнолагер Жаакердин негиздөөчүсү Айтылуу Мухтар Атаналиев. Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Эл журтуңуз менен амандашып алсаңыз. Эми чоң рахмат чакырып, ушундай көңүл буруп, эл үчүн бир аз кичине кызмат кылып атасыз. Ошол кызматыңыз менен бөлүшө кетпейсизби? Максаттар менен бөлүшө кетпейсизби? Эмне эле чуркап жүрөбүз? Каякта эле жүрөбүз деп чакырганыңарга чоң рахмат. Эл журтум айтарым, эми мындай биздин эл кыйын эл болгон, күчтүү эл болгон. Каларым дагы күчтүү эл болот, буюрса кыйын эл болот. Ошол анан дагы бир нерсени белгилеп айта кетейин. Кыйындардын үй бүлөсүнөн чыкпайт, ушуну жакшы билип алсак, кыйындар кыйналгандардын үй бүлөсүнөн чыгат. Көбүбүз билбей эле баягы кыйын балалар кыйын болот деп ойлой беребиз да. Анан элиме да айтарым ошол. Бул жерден эмнени айткым келип атат алгач. Бала жыргап жашабаш керек кыйындын үй бүлөсүндөчү. Кыйындардын үй бүлөсүндө бала жыргап жашабаш керек да. Бала мындайча айтканда кээде айтып калышат го, мен ушунчалык кыйналып анан бутка турдум. Бала мен көргөндү көрбөсүн, мен көргөн кыйынчылыкты көрбөсүнчү деп туран бөпөлөп баштайт да. Болду, бала талкаланып калат. Бала көрүш керек. Ийгиликке жетиш үчүн атасы кыйынчылык менен ийгиликке жетти, баласы так ошол жол менен кыйналып барып ийгиликке жетет да. Акылдуу ата эне баласын кайрадан өзүнүн жолунда кыйнайт да. Жөө барат мектепке, жетип жетпей окуйт, ошо жөнөкөй мектепте окуйт, жөнөкөй кийим кийет, машиналарда тыгылып, жана автобустарда тыгылып барып келет. Окуучулар кандай барып келет, ошондой. Машина менен жеткире баштадыбы, болду, кыйналат. Кийин жашоосунда эч мындай жашоосунда кыйынчылыкты жеңе албай калат да. Ошон үчүн айтып кетерим ошол, кыйын эл болгонбуз, бирок кыйындардын үйүндөн кыйындар чыкпайт, кыйналгандардын үйүнөн кыйындар чыгат да. Курсагы тоюп тойбогон, Тоюп тойбогондун үйүнөн кыйындар чыгат. Жакшы агай, анан сиз ушу мен билгенден мынакей 6-7 жыл болуп калды, 10 жылга чукулдап баратат. Баягы этнолагер Жаакер деп ачып, балдарыңыздарды тарбиялап атпайсызбы? Кыргыз болсун, салтты билсин, нарты билсин, кой сойгонду билсин, ат минсин депчи. Анан шаркыратмага барсын деп. Ушундай айтып берсеңиз. Мен дароо кечирим суроо менен баштайын. Себеби дегенде биз мынау балдарды алып барганбыз, чынында баарды убада бергендерди аткардык. Ошо өзүңүз айткан шаркыратмага бардык. Шаркыратмадан ашыкча дагы 2 тоого, андан башка дагы бир жаңы көл таптык. Ошол жакта. Көл деп коет экен, ошол жакта бир 15 километрге жакын басышта да барып келгени. Деңиз деңгээлинен канча ал көл? Бийикте да? Бийик, деңиз деңгээлинен бир 2000 метр бийик экен. Өтө чоң эмес, бирок табышмактуу көл да. Ал эмне болуп көл пайда болуп калган дегендейчи. Ал жака барышты, баягы эле өзүбүздүн атып жүргөн жааны балдар үйрөнүп кетишти, жаатып. Бизден жакшы ата баштады. Анан кийин атты эми биз багышында айткандай эле ат чаптырып, улак ойнотпойбуз, андай жок. Тааныштырабыз. Ат жабдыктары менен, атты кармоо, ат деген эмне, атадан тааныштырабыз чоң. Анан бир аз минет. Бизде ошондой мүмкүнчүлүк да. Аны аткардык. Анан таяк тартыш, чүкө, боз үйдө жашоо, 4 маал тамак дегендерди аткарып атабыз. Мунун баары эмне максат? Бала менен достошоюн дейбиз да. Алардын ички дүйнөсүн билели. Алардын бул ою, бул мамлекет жөнүндө ой эмне? Досуна айта берет да. Достошуп, доосун айтып берет. Анан ошонун оюн билейин деп ошол аракеттерди 6-7 жылдан бери жасап келатабыз да. 2000ден былтыр санаганымда, ошо 2000дин тегерегинде балдар барган да. 1 күн барганы бар, жарым күн барганы бар, 7 күн барганы бар, алгач болгон 10 күн барганы бар. Ошонун баарын кошкондо жалпысынан бир 2000 бала барды да биздин лагерге. Быйыл дагы мына жыл башынан бери 25 100га жакын болуптур быйыл деле. Ошол балдар менен ушу достошуп, жаат ойноп атып, ошол жерде чарчаганда балдар кээде баягы футбол ойнойт. Талашкан менен болобу? Футбол дүйнөлүк оюн болуп кетиптир да.
Баракелде. Дүйнөлүк. Анан ошол жерде балдар футбол ойношот отуруп алып. Жалаң эле кечикке эле ушул Кыргызстан оюндар эмес, балким дүйнөлүк оюндар менен да алек болушат да. Анан мен бир нерсени айта кетейин. Карабычы. Айтыңыз. Мындай да. Биз азыр көп лагерлерди мен атайын көрүп атам. Биз мынтип мактанып өткөнбүз да. Мындай IT технологияны үйрөтөбүз, тилдерди үйрөтөбүз, анан кийин лидердик сапаттарды үйрөтөбүз деп айтып өткөнбүз. Лагердичи. 7 күндө канча ошонун баарын үйрөнүп аласың да. Анда мектептин эмне кереги бар деген сөз бар да. Анда мектепте окутпай эле койбойлу, ошол 7 күндө эле лагерден үйрөнүп алса депчи. Ооба. Жок, ал биз ошондо айтып өткөнбүз. Анан мен анда чектелип калдым. Балдар менен болгону биз окуду да, балдар 9 ай окуп, 9 ай мындай бир нерсе үйрөнүп, кыйналышты да, чарчашты. Эми каникул эс алат да. Эс алсын деп атам да, балдар эс алсын. Ошо эс алып атып эле, Кантип эс алат? мына эс алып атканда, мисалы, баягы салкын абада да, суунун жээги, салкын аба, ошол жерде тамактанышат, ошо боз үйдүн ичине отуруп алып, канталамай чүкөлөрдү ойнойт, анан сейилдеп наркы тоолорго чыгат, эс алат да, ойнойт да. Анан ошо эс алып атып эле биз жана канча-мынча кыстырма кылып кетебиз да. Салтты, наркты кыстырма эле кылып кетебиз да. Анан отургузуп алып чыгытып, мынтип отургузуп алыпчы. Кана балдар, ким айтат деп отурбайбыз, андай жок. Эки коем жок. Жок, анткени бала чарчап эс алам деп барганда, каникулда. Ооба. Кайрадан анан кийин тилдер, анан диндер, анан IT технологиялар деп отуруп алсак, байкуш бала чайынды эс албай эле кайра кыйналып калбайбы, чайын алыпчы. Сабактан качып калбайбы. Мен ошон менин тактикам 6 жылдан бери ошол. Балдар ойнойт, эс алат, ошол оюндун ортосунда эле, ошол оюн менен эриш аркагы эле мен салт менен баягы наркты айтып кетем да. Эң сонун. Биякта ушул суроолорду окуй келсек, ассаламу алейкум дейт. Мухтар Атаналиев, кош келдиңиз дейт. Сиздин ылларыңыз менен чоңойгонбуз дейт да. Көрүүчүлөрүңүз биякта үйрөнмөлөрүңүз жазып атат. Анан ушул сиз ошол практика катарында ошол балдарды тарбиялап өстүрүп атасыз да. Анан ошо биздин балдарга эмне жетишпей атат ошол талим тарбиясына? Эми бул жерде үлгү деп коет го баягы. Бала төрөлдү, көзүн ачты, ааламды көрдү. Айлана чөйрөсүн көрдү да. Ооба. Ошондо көргөндө биринчи бала адамды көрөт да. Анткени адамдын мамилеси ага биринчи да. Эч кандай көчөдө жаныбарлар эмес, бактарактар эмес. Биринчи мамиле адамдан көрөт да. Анткени энеси эмзет, энеси карайт турабы. Анан кийин кичине чогон атасы келип кошулат дегендей. Көтөрө калат, чырга адам менен мамилени карайт да. Ошол биринчи ата-энелер тарбиялуу болуш керек болуп атат да. Нарктуу болуш керек болуп атат да. Эми мисалы мен мына салт менен наркты, маданиятты, адатты, ырым-жырымды адамдар араштырып ийет да. Бөлбөйт да, бизге түшүндүргөн деле киши жок да. Мен айтам да, өзүбүз нарксыз коомдо чоңойсок, тарбиялансак, социализм тарап капитализм жаңы келип, жапайы капитализмде жашап калдык да. Анан биз каяктагы бизде салттагы каякта бизде нарк да. Менин өзүмдүн урбалдаштарым жөнүндө айтып атам да. Анан биз жаштарга, балдарга көргөзгөн жокпуз да. Элементар жөн эле мындай бата беришти билбейбиз да. Бала тойго барып, аксакалдын батасын карап, анын баягы маанисин түшүнүп, тереңдигин түшүнүш керек эле го, бала. Баланы бөлүп койдук да. Бар, үйдө отур. Кыймылдабай отур, деп турам, колуна телефон чытап коесуң да. Ойноп отур. Мен тойго кеттим. Анан тойго бардык, чоңдор отурдук. Эми балдарга нарк көрсөтүшүбүз керек эле да, тойлордо, да, көпчүлүк чогулган жерден. Балдар болсо телефон менен бурчта отуруп ойноп атат өзүнчө. Биз болсо чоңдор өзүнчө тиякта Европанын наркы менен жашап атабыз кафеде. Анан балага өткөрүп бере турган салт нарк жок болуп атпайбы? Аркы үйүс менен берки үйүс. Аркы үйүс менен берки үйүс. Эки жактабыз да. Эки жээкте. Бирөөнү бар го. Экөөбүз эки жакта деп ырдайт го. Ошол да. Эми бул өтө татаал маселе да. Бүгүнкү күндө өтө татаал, абдан кылдат мамиле кылыш керек да. Мисалы, дин менен нарк салтты дагы аралаштырып экөөнү каршы коюп жиберип атабыз да. Андай эмес да. Мисалы, салт бул мындай жөнөкөй тил менен алганда, мисалы, Куран мусулмандын конституциясы туурабы? Куран. Шарият эмне? Мыйзам. Ар бир ошол бөлүгү боюнча, намаз боюнча шарият ошол баягы кадимки жашоодогу мамлекеттеги мыйзам да. Тигил Куран конституция. Ошол сыяктуу эле бизде жашоодо баягы нарк болсо жалпы караган үстүртөн ошол конституция адамдын, ошол коомдун конституциясы болсо наркчы. Ал эми салт мыйзамдары да.
салт мыйзамдары. Аны аткарыш керек. Мисалы, динсиз жашаган коомдо деле салт бар да. Коомдо ошол кармайт да салтчы. Дин менен жашаган коомдо деле салт бар да. Ошон үчүн салтты жергенге болбойт, анткени ал мыйзам. Кээ бир салттар дин менен келип бекитилип калган, кээ бир салттар жанагы өзүбүздүн жашоодогу тажрыйбалар менен келип бекитилип калган. Ошон үчүн аны эч качан бири-бирине каршы койбой, жээрбей бүгүнкү күндө ошону туура жеткиришибиз керек болуп атпайбы? Анан мен 19-жылы анан ой деп анан кийин ошо Кыргызстан улуттук мен салт эмес, улуттук баалуулуктарын балдарга жеткирели деп чыккам да 19-жылычы. Мына билинбей эле 6 жыл өтүп кетиптир. Ошол улуттук баалуулуктардын ичинде ошол салт бар да, тил бар да, жерибиз бар, адамдарыбыз да улуттук баалуулуктар, баарыбыз ушу мамлекеттин баалуулугубуз, баарыбыз. Анан ошону балдарга туура жеткиришибиз керек да. Жакшы. Агай, суроолор өтө көп болуп атат. Бири экөөсүн окуп кетейин. Арзат деп биздин көрүүчүбүз жазып атат TikToктон. Ошол жетим жесирлерге силерге баруу үчүн кандай шарттар, эмелер каралган дейт. Жетим жесирлерге? Балдарга. Эми биздин лагерге барганы боюнча биз мындай 19-жылы 40 баланы алып келип, ошол жеңилдиктер барбы деген. Баян Антоновкадан биз 19-жылы жөрөзлоштор менен чогулуп биригип туруп 40 баланы 7 күн өзүбүздүн каражат менен каржылап ошо эс алдырганбыз. 40 баланы 19-жылы. 20-жылы пандемия болуп калды, 21-22 жылдардагы ушул жерде жанагы майып балдарды ата-энеси менен кошуп алып барып, бир күнүбүздү берип, ошо бир күн эс алдырганбыз да. Өзүбүздүн атыбызданчы. Эми коомдо жанандай каражаты бар жигиттер көп да. Ошолор келип, ошол силер башканы коюп, манастайт дегенде силер салт үйрөтүп атсаңар, муке, биз жардамдашып берели. Силердин лагериңерди пайдаланалы. Биз мынау балдар үйүнүн балдарын же болбосо мондай жетишпеген үй бүлөнүн балдарынан 40-50-ün алып келели. Бир жума сиз багыңыз, биз сизди колдоп берели. Десе, биз айлыгы жок деле иштеп бермекпиз да. Бирок тилекке каршы мен бүгүнкү күндө ошондой башка жактарда болуп атканы менен ушул салт наркты жеткирүүдө адамдардын толук кандуу ошол күрөшкө катышканын көрбөй атам да. Айтканын айтып коюп атабыз баарыбыз элечи. Президенттин указы чыкты, нарк боюнча. Бирок иш чара болгон жок. Иш чара болбой атат. Эми кандай Кыргыздын күчтүү жигиттери бар, чет өлкөдө жүргөн жигиттер бар. Мына биз ачыкпыз. Келип туруп, ошол жана балдардан алып келип туруп, мынакей 30 балабы 20 бала алып келсе биз аябай сүйүнөт элек демиш. Пайдабыз тийип атат депчи. Эми Кудайым буйруса мына сезон бүткөнгө чейин мен ошондой жигиттерге чыкканга аракет кылам. Анан биздин телефон номерибиз 708, азыр суроо берген тууганыбызга 708 01 11 63. Ушул номерге байланышып турса, бизгечи жазып койсо, мындай ушундай биз ушундай балдар менен иштешебиз деп жазып койсо, биз жанагындай адамдарды таап, демөөрчүлүк кылып, анан чогуу эс алдырабыз. Кызматташып, Жакшы, анан агай, мынакей Кудай буйруса өтө суроолор өтө көп. Анан ырыңыз чоңоюп, ырыңызды угуп чоңойдук эле деп атат. Анан ырыңызды сурангандар бар, салам айткандар бар. Деңиздин ар жагынан, бер жагынан. Негизи эле ушул балдар тарбиялоодо, жаштарды тарбиялоодо комплекстүү тарбия дейт го. Сиз эми ушул көрүп аткан, иштеп аткан үстүндө жүрөсүз да. Негизи эле ыр менен тарбияласа болобу? Кандай ырдын? Ырдындагы адамзаттын тарбиясында, адамзаттын жашоосунда орду бар да. Балким ыр менен адамзатты бузуп койсо болот да. Ыр менен эле бузуп койсо болот да. Кандай ыр менен? Бузук ыр менен бузуп койсоң болот. Адам уккузу келет, угат да. Бирок угуп отуруп таасирлене берет да. Мисалы кандай? Мисалы өзүнүн жолдошу бул жакта турат, өзүнүн никедеги жолдошу жанында отурат. А өзү болсо бир башка бир жигит жөнүндө созолонду ырдап атат, мисалы бир айым деп коелучу. Же болбосо тескерисинче эркек киши башка эле бир айымга ырдап атат, созолонуп. Бул жакта өзүнүн келинчеги отурат жок. Ушундай, ушинтип башка жакка ушинтип ырдап атып, биз мисалы жаштар карап туруп, боло берет экен да. Башка адамды сүйсө деле боло берет турбайбы? Ага сүйүп арнаса болот турбайбы? Деп тескери ойго кетип калса, бузуп койсо болот. Же болбосо тескерисинче ыр менен, кыргыз өзү ыр менен ошо динди дагы мисалы жеңи жок баш болуп, жанагы ошо ыр менен динди токтогул токон баш болуп жеткирип жүрүшкөн да. Насааттарлар менен. Иә. Насаат. Мындай ыр менен эле баягы
динди дагы, тарбияны дагы адамдарга жеткирип жүрүшкөн мурдатан элечи. Мисалы мен өткөндө концерт койдум, ошондо бир эфирге чакырганда эне жөндөрүңүз барбы дедим да. Анан мен эне жөндөрүм бар, эфирге ырдалбай калган эле. Мен өзүм ырдабагандыктан ал ырдалбай калган. Ата эне жөнүндө билебиз сиздеріңиз бар, бирок эне жөнүндө деди да. Анан мен ошол эне жөнүндө бир ырым бар эле таап алып калган. Даярдандым да 3 күн. 3 күн баягы машинада жүргөндө ошону коюп алып, угуп, өзүм кошулуп ырдап жүрүп, энеме болгон мамиле өзгөрүп кетти да. Мен энем астындагы милдеттеримди кайрадан карап чыкканга туура келди. Жүрөгүмө кайрадан апам энемдин астында уялуу пайда болду. Анын астындагы баягы милдеттеримди аткара албай атканынан уялуу пайда болду, көрдүм. Канчалык ырдын адамга таасири бар да. Ошондуктан бул жөн эле жана бычак дегендей эле. Бычакты дагы бир картошка, пияз туурап жесең, эт туурап жесең пайда да. Бирок бычак менен киши өлтүрүп койсоң зыян болуп атпайбы? Ошол сыяктуу ыр менен жакшы жакка тарбиялап койсок болот, ыр менен жаман жакка тарбиялап койсок болот. Баракелде. Эне деп калдыңыз, эми бейишинин тамагынын астында дейт. Балдар ал жакта күтөт, куса болот, бирок ушул ырыңызды бир көрчүлөр суранып калды. Эми эне жөнүндө ал ырымды кайрадан аранжировканы көтөрүп чыгып баарын коюш үчүн өзүнчө бир эме. Бирок мен азыр ата энеме катты, ошол өзүм дайыма ырдап жүргөн ырымдан эле ырдап берейин. Эң сонун. Кандайсың ата апа, аманбы, сагынып айтам саламды, учагың жайып тосуп ал, сагынып күткөн, сапарда жүргөн, алыста жүргөн. Эй балаңды, мен биринчи атаман, сен экинчи деп, бирде сени келтектеп, бирде келтек жебей, аганча жолу мушташтык, биз кыз талаштык, аттең ошол күндөр калды, кайда адашып жол боюндагы, ыргалып өскөн, эй акайын, сагынтат мени, сагынтат сени, сагынтат мени, эй жаш шагым. Үчөө тең балалыкка сүйрөп бара турган ыр да. Керемет чыгарма. Үчөө тең. Баракелде, кол чабуулар болсун эң сонуна. Анан мынакей лагерь кайсыл жакта жайгашкан дейт? Лагерь биз тамашалап балдар күлө берет. Даана көчмөн экенбиз депчи, көчүп эле жүрөбүз экенбиз деп. 5 жерге көчүп турубуз да. Биринчи Арчалы, Чуңкурча, Кашка суу 1, Кашка суу 2, анан 3 жылдан бери Сокулуктабыз. Эми лагерь кичине шаардан алыс болгон дурус да. Анткени бала машинага түшүп маршруткага түшөт да. Маршрутка менен кетип атканда лагерьге бартам деп жол жүргөнү бул балага керек да. Бул баланын эсинде калат, жүрөгүндө калат. Ошондо Сокулуктабыз, ошол жерге адырынча атыбыз Токтогул ошол жерде 3 жылдан бери иштеп атабыз. Бирок айта кетчү нерсе, баягы ошол жерде бир жүрөккө жакындык бар да. Бул жагында да суу агып өтөт, бул жагында 2-3 жылдарда суу жок жер болчу да. Көрсө адам зат өзү негизи мындай суу жок, жашоосу кызыксыз болуп калат экен да. Суу адамдын бир мындай жашоо булак экен да, суу. Ошон үчүн азыркы турган жерибизде 2-3 суу бар да. Өзгөчө кыргыздарга тоо суу, аябай бизге ошо биз шаркыратма биз үчүн аябай мындай кыргыз эл үчүн бир эң керектүү нерселерден да. Ошон үчүн азыр сүйүнө турган нерселер ошол жерде 3 жагыбыздан суу өтөт, каалагандай колдонобуз. Баракелде. Лагерьге Бишкек шаарынан кандай алып кетесиздер дейт? Мен жана айткан номер менен эле байланышат балдар, жанагы 0708 01 11 63 номер менен байланышат. Анан биз адырынча Кирком Стром деген ошол жерде магазиндин астынан чогулуп, ошол жерде ыңгайлуу да Сокулга кеткенге бардык жактан. Ошол жерден алып кеттик өткөндө, анан дагы деле ошол жерден чогулабызга деп ойлоп атам. Ал эми келгенде мындай колдон келишинче жолдон жеткирип таштап кетебиз. Анан ошол номер менен байланышып, каерден барат, кандай кылып кетет, байланышса так маалымат алат да. Сон. Аяна жанагы балдарды ошол негизинен кээ ата-энелер бар, мектеп тарбиялайт депчи. Анан азыр айрым ата-энелер лагерден тарбиялайт, Мухтар ата-энелер тарбиялайт деп атат. Ушул кандай туура элеби?
Бул азыр мындай талаш бар да. Бир балдардан бейбаштык болсо эле мектеп тарбиялап атат. Мектеп айтат, жок, биз сабак беребиз, биз тарбиялайбыз. Ата-эне тарбиялайт дейт да. Ата-эне айтат, жок, мектеп тарбиялайт, биз жумушта жүрөбүз. Мектепте мугалимдер айлык алып атат. Ошолордун милдети тарбиялаш депчи. Бул коом тарбиялайт баланчы, коом. Үй бүлөнүн дагы ошол жерде үлүшү бар. Мектептин дагы ошол жерде үлүшү бар, тарбиялаш керек. Мектеп бул ошол билим менен булагы болбостон тарбиянын да булагы мектепчи. Анан бала бакчалар тарбиялайт деп атабыз. Анан жогорку окуу жайлар тарбиялайт. Бардык жерде бала тарбияланыш керек. Анан жайкы лагерлер дагы тарбиялайт. Анан бир эле жерден же үйдөн, же болбосо мектептен, же болбосо лагерден тарбияланат деген туура эмес түшүнөт да. Бардык жерде өзүнүн тартиби, талими, өзүнүн мыйзамдары болуш керек да. Анан кичинеден баягы кыска эмне дейт, канча жерден тыюу дейт демиш? 40 жерден да. Ошол 40 жерден тыюу деген сөз жөн эле сөз эмес ал. Кечке эле тыйып жатып калуу эмес. Бардык жерде көз бар, адамдар бардык жерде карап турат, бардык жерде жакшы жүр деген сөз да. Ошо лагерде болсо, мектепте болсо, үйдө болсо бардык жерде жакшы жүрүш керек. Энем мисалы үйүңдө катуу тарбиялайсың деп болду. Мисалы да, үйдө ушунчалык тарбиялайсың да, чыкыйтып сонун кылыпчы. Бирок коом деген бар да. Мектеп деген бар, жогорку окуу жай, көчөлөр, ал жака барганда эле ошол жактын таасири кирип кетет кайрачы балагачы. Ошондуктан бардыгыбыз системалуу түрдө мамлекеттик деңгээлде тарбиялаганда гана балага тарбия отурат да. Жакшы, Адилет Төтөшев деген бир тууганыбыз жазып атат. Темирлан ака ишиңизге ийгилик бар болуңуз дейт. Арузат деген бир тууганыбыз жазып атат. Балдар жаакер лагеринде канча күн болушат? Баасы канча? Эми балдар 7 күн эс алат. Ошол былтыр 10.000 сом болчу, быйыл деле ошонун тегерегинде эле болуп атат. Бирок айта кетчү нерсе бар да. Айтыңыз. Бизде эми баягы калыптанып калган бир жерде бир орун очоктуу баягындай мамлекет салып койгон жерде көлдүн жээгинде даяр лагерде иштеген жеңил да. Биз анан көчүп конуп, биздин каражат көп кетип калат да бизденчи. Баягы шарттардан көп кетип калат. Анан мисалы жеткирген маршруттардагы мына жол татаал экен, алыс экен деп көбүрөөк акча талап кылат бизденчи. Ошондуктан биз көбүрөөк мындай каражат жумшаганга муктаж болуп атабыз да. Ошол 7 күндүн ичинде биз аракет кылабыз ошол айткан нерселерибиздин баарын аткаранга. Бирок быйыл башында айтып кетпедимби? Союшубуз жок, кичине уят болуп калдым ошол жерден. Каражаттан маселе болупчу. Калганын аткардык. Анан 7 күндө программабыз бар. Жаакер болгондуктан жаага басым жасап, жааны үйрөткөнгө аракет кылабыз. Жааны атып калат кеткенге чейинчи, кадимкидей эле атып калат. Эми 1-2 балдар болот мындай. Аны деле үйрөнө албай кетет да. Бирок негизинен балдар аты үйрөнүп калат жаанычы. Таяк тартышым өтө деле оор эмес, аны азыраак үйрөнүп кетишет. Ошол учурда боз үй менен таанышат, айрден уук эмне, түндүк эмне, кандай кириш керек, кандай отуруш керек үйрөнүп калат 7 күндө. Анан тоон 7 күн болсо 4-5 күн тоого чыгарам да. Балам көкүрөгү ачылат. Таза абага мээсине кычкылтек келет, ой жүгүртүүсү өсөт. Ой деңгээли жогорулайт, бийиктейт да. Кыргыздын көзү качан бийиктикке чыкканда бүркүттүн көзүнө айланып калат деп жүрбөймүн, көп эле айтам го. Ошол балдардын бийиктен баары көрүнөт. Бийиктен баары көрүнөт. Ошондуктан тоого алып чыгам. Анын ичинде мурда чаркатма бар болсо, азыр көл кошулуп калды да. Өтө мындай табышмактуу көл экен да. Шаркатма жакын элеби? Жок, шаркатма башка багытка кетет. Мындай түштүк багытты көрсөтө кетет. А бул көлгө түштүк чыгыш жака кетет да. Бөрүлү деген айыл бар экен, ошодон өйдө кетет экен. Ошо бөрүлүдөн бөрүлүнү ууп жүргөнбүз го, баягы улак боюнча улакчылар чыгып, бөрүлү командасы Кыргызстан чемпиону эмес беле? Ооба. Ошол жерде улакчылар экен да, бүтчү. Ошол айыл малчылар экен. Ошолордун айыл аркылуу өтөт экен. Анан мен таң калганым, балдарга деле кызык болуп атпаш керек. Балдар ыйлап атып барып келишти. Анан табышмактуу да негизи. Баракелде. Суроо өтсөк, эмне себептен бул лагерди түптөп калдыңыз дейт? Мен могу мамлекеттин ичинде болуп аткан бүгүнкү күндөгү ошол акыбалды көрүп турам да. Мындай балдарыбызга кичине болсо да ар кимибиз салым кошуп, салт жөнүндө маалымат берип калбасак, айттым го жанагы салтты тойдон үйрөнүш керек эле, аштан үйрөнүш керек эле, бирок балдарды бөлүп коюп, ошо менен балдар эч жерден үйрөнбөй калды да. Эч жерде жок да. Баягы аксакалдар балдарга устукан бербей калды деп күнөөлөп атпайлыбы? Ооба. А бирок ал кайерден бериш керек эле?
Тойдон бериш керек эле да. Ооба. Тойдо бала жок, баланы алып барбайбыз да. Ушунун баарын ойлоп отуруп анан кийин 19-жылы кой боз үй тигейин да тоого барайын деп 6 жылдан бери Кудай буйрса ошону иштеп атабыз. Балдарыбыз кыргыз экени сыймыктанып жашаш керек. Өткөндө биздин лагерге жанагы тил комиссиянын жетекчиси Белис Мурталиев мырза барган экен лагерге. Бираз отуруп кеттибиз менен 4-5 сааттан. Ошол жерден ал кишиге да айттым. Меке биздин балдарыбыз кыргыз экенин уялып калып атат. Кыргызсыңбы деп мына бир туура эмес нерсени айтса кыргызча болуп кетти депчи. Кыргызча кылбайлычы деп. Бул өтө уят нерсе да. Мына кыргыз экени сыймыктаныш керек да, туурабы? Кыргыз адилеттүү, күчтүү, акылман, данышман деп сыймыктанышыбыз керек эле да. Бүгүн эмне деп кордоп атабыз? Кыргыз жалко, Мисалы дуңгандар балдарын кыргыз жалко деп, кыргыз жалко деп тилдей баштаптыр да. Бул өтө жаман көрүнүш да. Анан ошондуктан мен ал кишиге да айттым, кыргыз баласы кыргыз экени сыймыктанып жашаш керек депчи. Мен Хамманастын тугумунамын депчи. Мен тиги Токтогулдун тугуму, мен деген ушундай Семетейдин деп сыймыктаныш керек да. Анан мен ошол аракет менен анан ушул лагерь ачылып иштеп атабыз. Мамлекет тарабынан кандай колдоо көрсөтүлдү? Эми бүгүнкү күнгө чейин ошол балдар мен быйылга чейин бир 2-3 жолу шаардык кеңеш 120 баланы атайын алып барып бул жактан. Ошол биз менен биздин иш-чарага толук катышып, толуккандуу депутаттар ошолор барып катышып колдоо көрсөтүп келишкен да. Кийин 2 жыл пандемия болуп калды. Андан кийин мен көп жолу кайрылдым. Бирок тилекке каршы мындай эме болбоду. Бирок былтырдан бери билим министрлигине мен кайрылсам айтты да. Тарагай, сиздин кылып аткан ишиңиз биздин мамлекеттин саясатына үндөш. Бүгүнкү саясатына үндөш. Бизде улуттук нарк боюнча аракеттер чоң, салт боюнча деп. Ошондуктан биз даярбыз сиз менен иштешкенге деди. Бул өтө жакшы да, жакшы чечим да. Мамлекет тарабынан мага колдоо да. Бирок мындай кадам азырынча боло элек да, кадам. Болсо жакшы сүйнөт элек. Эми могу балдарын жиберип аткан, ушу ишенип, ушу баягы Муктар тууганыбыз экен, агабыз экен, ушу баягы кино тартып жүргөн агайыбыз экен, ырдап жүргөн агайыбыз турбайбы деп ишенип жөнөтүп атканда 10 бала 20 баладан келип атат. Мен ал адамдарга ыраазычылык билдирем да. Ошо коркпостон ошол тиги баягы жөргөмүштөрдөн коркпой, ой мама жөргамыш деп айтпай коркпой баягы балконский болуп калбасын, ой балдарыбыз кыргызча билсин, кыргыз жашоосун көрсүн, кыргыздын мындай наркына кичине сарасеп салсын деп жөнөтүп аткан ата-энелерге мен ыраазымын да. Анан көпчүлүгү эле коркот экен да. Шарт кандай экен айыл. Шарт комфорт деп коебуз го, зона комфорта. Комфорт бузат адамдычы. Адамды. Ошо тескерисинче мен мындай кылайын деп аткам. Комфорттон чыксын деп атасыз да. Комфорттон чыгып, ошол жерде күрөшкөндү үйрөнсүн депчи. Эми тилекке каршы баягы ал жерде да свет бар болуп калып, телефон тарта турган жанагы эме бар болуп калып атпайбы? Ооба. Анан мен ойлогом башындачы, такыр эч нерсе жок жерге алып барып, свет эчтеке жок, чырак менен жашап, ошол жерден балдар өздөрү катышып, өздөрү жанагындай аңчылык кылып, кармап келип, өздөрү катышып процесске. Анан чогуу тамак жасап, чогуу төшөк салып, чогуу жатып, анан чогуу туруп, ушинтип ойлогом да. Бирок ата-энелер чоочса керек да. Муктар менен бизди жапай заманга алып баратат. Жок, балдар биринчиден өзүнүн уңгусуна барыш керек да, тамырыначы. Биз ушинтип жашаган деп. Экинчиден жашоого даяр болот да. Туурабы? Кыйынчылык болсо дагы жеңгенге даяр болот, үйрөнөт да. Анан эми мен быйыл болбосо эми жылы аракет кылабыз, өзүнчө лагерь бөлөбүз. Жанагы кадимкидей баягы күрөшүп, караңгы жерден өздөрү оокат кылып, өздөрү тамактап жей турган өткөрөбүз да буюрса эмдеги жылы. Бир бөлүгүн буюрса. Ушул лагердеги балдар менен болгон кызыктуу окуялардан айтып берсеңиз дейт. Эми кызыктуу окуя негизи көп болсо керек. Эми негизи күнүгө эле болуп турат да. Мисалы кечеки эле Шаркатмага барсам, бири келип мындай карап туруп, суу эмнеге токтобой түгөнбөй атат дейт. Мисалы Шаркатмага атат, кечке карап туруптур да. Аябай ойлонуп тур да. Анан мага келип, суу эмне түгөнбөйт деп атпайбы. Мен айттым, Кудайдын кудурети десем. Деп коет да. Бирөө келип жанагы чалкан сыяктуу чөптөр бар да, узун чөптөр. Бирөө келип алып, балдар тиги кожогат дейт.
бирөөсү өзү ышкын дейт, бирөөсү чүкүрү дейт. Эми балдар бала кызык болот экен да. Кетип атып эле бирөө жок да. Ынтымак деген балабыз ошол жанагы биздин өзүбүздүн жанагы бир тууганыбыз бар, Жокей деген Кадар фонд иштегенчи. Ынтымак деген бала. Ал өзү кичинекей болуп алып шустрый. Бир маалда кетип атып бурулуштан чөп бийик да, менин боюмда бар да чөп. Жок да. Өзү таштын башына чыгып отуруп алыптыр. Эми ал андан төртөө келет ташчы. Анан түш десем кожа жаш өзүнчө эле тияга чыгып алган да бала. Басып турсаң кеч келе сонундарды көрө бересиң да балдар менен. Лагерь эркек балдар эле барабы же кыздар да барабы? Балдар кыздар барса эмнени үйрөнүшөт? Негизинен баягы биз тиги басым балдарга болуп калып атат да. Анткени кыздар үчүн өзүнчө атайын программа иштеп атабыз, азыр атайын программачы. Бирок буга чейин 2-ден 3төн кыз барып калып аткан да. Мурдагы жылдары 2-ден 3төн кыз, а мурда теңме-тең биринчи жылы теңме-тең кыздар барган да. Кыздар көбүрөөк болгон. Анан атайын аларга биз жанагы Кыргыздын уус эжесин, жанагы уус деп коет го, жанагы сайма сайган уус чебер чакырып, ал биз менен ошол 20 күн иштеген да. Кыздар мененчи. Саймалар сайып, гербарий чогултуп, топташты ойнотуп, жанагы ак чөлмөгүн ойнотуп, ошентип ойноткон. Анан бизде эгерде кыздар келип калса, мисалы 5 кыз келип калды дейли, анда биз атайын эжекейин чакырабыз да. Былдыр баягы биздин белгилүү журналист Каным Усупбекова барып иштеп кетти. Кыздар барып калгандыктан ал киши ошо кыздар менен иштеп, ошол өзүнүн кыздар ойной турган оюндарды ойнотуп, анан ушинтип иштейбиз да. Бирок тилекке каршы азырынча кечээкке барганда жалаң балдар барып калды да, баягы куудулдар айткандай. Эркек балдар барып калды. Кыздар барса деле аларга өзүнчө боз үй беребиз, өзүнчө эжекей беребиз, өзүнчө сабактар өтөлөт да. Жакшы агай, анан ошол баягы баргандагы балдардын маанайы, анан кетип аткандагы балдардын маанайы кандай? Менин биринчи жылы аябай баягы өзүм чыгармачыл адамдар фантазер болот го. Биринчи жылы ушунчалык фантазиям күчөп кетип, ар бир барган бала жөнүндө кино тартам деп ойлогом да. Бирок жетишпейтим. Ал кыйын экен, оор экен да. Ар бир бала келгенде сурап, кана салт жөнүндө эмнени билесиз? Мисалы, куштун түрлөрү, тайгандардын түрлөрү болобу, же болбосо атты табы ошолор жөнүндө суроолорду беребиз. 7 күн менен болот, үйрөнөт. 7 күндөн кетип аткандан баягы эле суроолорду беребиз. Анан бала канчалык өскөнүн, үйрөнгөнүн тартып, анын ошол 7 күндөгү жашоосун кошуп тартып, ар бирине кино кылып беребиз деп ойлогом да. Бирок тилекке каршы аны жетише албай атабыз. Бирок балдар кетер күнү костер кылышып, чакан от жагышып, улуу от эмес, эми чакан от жагышып, ошонун тегерегинде отурушту да. Көпкө чейин отурушту. Анан мени да чакырышты бир маалда. Мен бардым. Барып анан бир аз комуз ойноп бердим. Анан гитара менен коюп, өзүңүздүн ырыңызды алдап бериңиз деди. Анан акайыңдарды, анан бонжорно деп итальянский ырларды ачты. Анан аябай кетип атканда ар бири өзүнүн оюн айтты. Мен мурда лагерлерге барып жүргөм, бул жак аябай башкача экен. Биз мурда барып эле сууга түшөрчүбүз, азыр сиз болсо ошол менен кошо бизди тоого жакындаттыңыз, жанагындай. Көп нерсени айтты балдарчы. Анын баарын жаттап алыш мүмкүн эмес да. Бирок сүйүндүм да, көзүмө жаш алдым да. Анан бирок мындай да темиш. Бул балада эмне пайда, эмне зыян экенин ажырата элек да. Ошон үчүн чоңдор биз милдеттүүбүз да. Ошол эле жанагы телефон маселелерин, ошол эле жанагы ата-эне менен болгон мамиле маселелерин, ошол биздин лагерден эмне пайда берерин чоңдор көрсөтүш керек да. Балдардын өзүнө жакса барат деп койгон ата-энелерге айтып атам да. Жок, балдар билбейт да эмне каерде пайда экенинчи. Ошон үчүн биз жол көрсөтүп, балдарды ушундай лагерлерге, улуттук баалуулуктарга басым жасаган лагерлерге жөнөтүш керек. Эмне үчүн улуттук баалуулуктарга басым жасаш? Себеби мейли дейли, математиканы жакшы билсин бала, физиканы жакшы билсин, IT технологияларын жакшы билсин, ушундук болсун, өнүк, укмуш үйрөнсүн. Бирок ал мекенчил болуп жүрөгүнө мекенге болгон сүйүү болбосочу, ошол алган билимин башка чет өлкөгө жумшап коет да. Европага кетип калат, Москвага кетет, Америкага кетет, Түркияга кетет, Түштүк Кореяга кетет. Алган билимин ошол жака жумшап коет да. Эгерде биз аны мекенчил кылып тарбиялап койсок, кичине билим алса дагы ошону Кыргызстанга чын жүрөгү менен жумшайт. Кичинекей билимин. Ошондуктан биз биринчи мекенчил кылганга аракет кылышыбыз керек. Жакшы. Урматтуу телеөгчүлөр, бүгүн сиздер менен биз ушул балдарды, жаштарды негизинен ушул эми баардыгыбыз бала деп жүрөбүз, бирок ошол балдарга кандай талим тарбия берип атабыз,
жайкы эс алууда балдарын ким кайсыл жакта эс алдырып атат? Азыр ага айткандай өтө суроолор өтө көп келип атат агай. Биринин артынан бири окуп жетише албай атабыз. Анан айтайын дегенибиз агай, ушул сиздин лагерге ушул Орусиядан да келген балдар көп эле бир жылдары. Эмнеге ал жактан атайын сизге жөнөтөт? Эми атайын бир эки коомдун кишилери да кече келип кетишти. Байке бир жок дегенде бир 20 бала алып келебиз быйылкыга пробный кылып деп сүйлөшүп кетишти менен. Себеби ал жакта көйгөй бул жактагыдан эки эсе чоң да. Себеби дегенде 1 миллион кыргыз четке чыгып кетти деп атпайлыбы? 1 миллион кыргыздын 2 миллион баласы бар да. Ошол балдар бар да, ошолордун үй бүлө аларчы. Ошол балдар кыргыз болбой калып атат дейт да. Силер жакта Кыргызстанда деп сүйлөп калат экен да бизгечи. У вас в Киргизии деп. Анан ошон үчүн көп ата-энелер мага жолугат, чалат, жазат. Ушул мен баламды жиберсем жакшы болот эле. Мен туугандарым менен Америкадан бери бир жигит Америкадан келиптир да. Ошол айтат, эмки агымга мен 4 бала алып келишим керек. Өзүм балам, анан туугандарым балдарын. Эмнеге десем, Орусияда дагы жарым киргиз дейт да. Америкада толук эле киргиз болуп калат дейт да. Эч ким жок дейт мындай. Сүйлөшүп болсун деп атпыр да. Анан мындай өзүм аябай жаман болом дейт да. Ойлонуп алыпчы. Балам кыргыз болбой калабы депчи. Англисче сүйлөйт дейт, болду дейт. Биз кыргызча сүйлөйт дейт, ал англисче сүйлөйт дейт. Түшүнө беребиз бири-бирибизди дейт. Адилет Төтөшев деген ырчы тамада огончу жигит сизге суроо узатып атат. Ырчылык кесибиңизди эмне себептен таштадыңыз? Эле эгер сыр болбосо чынын айтыңызчы дейт. Жок, мен муну дайыма эле айтып эле жүрөм. Мен кыла турган балким мамлекетке көбүрөөк пайда кел. Эми чын-чынына келгендечи, мен ошондо 40-тан ашып 42-43-кө чыгып калгам да. Эгер санай келе турган болсок, мисалы, биздин улуу муундагы алла турган болсок, ошол Ырысбай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаев, Жолдошбек Мамажановдор, Түгөлбай Казаков деле мына азыр бүгүн. Ошолор оон жазуу чыгармачылыкты 35-36 жашында эле токтотуп койгон. Андан кийин жазбай калган. Себеп эми келбей калса жазбай калат экен да. Адамга чыгып калса жазбай калат да, бир күн токтолот да. Меники тескерисинче 35 жашыма баштап жазбадымбы? 45ке чейинчи жаздым. Мен андан кийин байкадым, мен бизден аябай баягыдай жаш кездегидей курчер чыкпайт баары бирчи. Анан мен андан көрөк пайда келтире турган жака калп эле баа кетсин дегенге чейин жүрө бербей, дагы ырдап жүрө дебей, анан андан көрөк мен сценарий жазайын деп, Аят, Салбурун, Үркүн деген фильмдердин сценарийин жазып, балдарды чогултуп, жанагы чыгармачыл балдар, кинолор тартып, Токтогул, Айтматов ойун. Мына 15 жылдан бери ошону иштедим да. Ар бир балага жеткиргенге аракет кылдым. Анан эми ырдап жүрө берем десем жүрө бербекмин, бирок мен коомго пайдалуураак жагын карадым да. Анан негизинен ошол. Анан бирок кээ бирлер мынтет ыр арам деп айтылат экен шариятта токтотуп. Мен чубак ажы менен кеңешкем. Ал кишинин дайыма эле сөзүн айтып жүрөм. Ал киши Муктар эке, сиз жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган ырларды чыгарып ырдай бериңиз деген. Анан эми чын-чынына келгенде чыкпай атса өзүңдү өзүң кыйнап, андан көрөк кино тартпайлыбы ажеке десем, анда жазыңыз, анда мен да жардам берейин, кино тарталы деди. Ошо мен 15 жыл кинода иштедим да. Мен маданияттан, чыгармачылыктан кеткен жокмун. Болгону багытты эле коруп койдум да. Көркөм тасмага өтүп кеттим. Демек бул тармакта да балдар тарбиялап өстүрсөңүз, мыкты режиссерлор чыгат, кино тарткандары. Бул жүздөгөн балдар азыр агай деп күнүгө чалып турушат. Буну кандай кылабыз? Концерттерде болду. Келип ал ырчы жагынан эмеле окуучуларым. Ал эми мисалы кино жагынан окуучуларым жүздөгөн окуучуларым бар да. Агай деп жүргөнчү. Эми анан Кудайым буйруса мына улуттук калыптар боюнча дагы бул жакта дагы шакирттер көп пайда боло баштады. Кыргызстан бурчтарынан чалып атат, бизди ачат элек деп ачышып атат. Ошондо биздикиндей лагерлердичи. Бул дагы мен ойлойм, мамлекетке кошкон салымыбыз да. Демек, Кудай буйруса бул баягы келечекте 4 дубанда ачылат. Буйруса, азыр бизге ошондой келип суранып калышты. Мисалы профсоюздар айтты, бизде 10 лагерь бар. Ушул лагерди алып, ушу сиздин лагерь багытыңызга туура келип атат, иштетпейсизби депчи. Анан эми мен биринчиден убакыт, экинчиден каражат ойлонолу дедим.
ушундай бизге сунуштар түшүп атат да. Бардык жерге ачыңыз деп, керек деп, көлгө да ачыңыз, чөлгө да ачыңыз деп. Демек, Муктар ага ушул нерсени мамлекет деңгээлде көтөрсө жакшы болчу да экен, кандай дейсиз? Бул мамлекет мындайча алганда кош колдоп көтөрүп ала турган эң негизги нерсе ушул да, адамдын адам болушу да. Баланын адам болуп чоңоюшу биринчи кезекте. Атуу болуп, мекенчил болуп, жүрөгүндө ошол мамлекет үчүн күйө турган болуп чоңоюшу бул биринчи маселе да. Мамлекеттин баалуулугу бул адам да, туурабы? Ал эми экономика адамдар үчүн керек да. Туурабы? Саясат адамдар үчүн керек. Адам бар. А биз адамды тарбиялабай эле акча тапса, ал биз адилетсиз коомго барып калабыз. Эгерде биринчиден акчаны коюп, экономиканы коюп алсакчы, биз адилетсиз коомго барып калабыз. Бузулган коомго барып калабыз. Астафа, Кудай аны сактасын. Биз деген балдардын тарбиясын биринчи орунга коюш керек. Анан жана коркпош керек мындай. Дин менен салттын аралашканынан мен эң чоң аракетим ушул да. Коркпош керек, биздин салттын бардыгы эле дин менен мындай баягындай камыр жумур болгон, анан ошол дин менен мындай ордуна коюлуп келген да, салттын бардыгычы. Мына бала төрөлдү, атеист болчубуз. Биз өз атеист болчубуз мындан 50 жыл мурдачы, коом атеист болчу. Бирок бала төрөлсө азан айтып ат койчу. Коом атеист болчу. Ага эмне кереги бар эми, ал шариаттын эмне кереги бар, туурабы? Атеисткечи. Бирок салт болуп калган үчүн, бизде салт болуп калган үчүн биз бала чоңойгондо сүннөткө отургузуп атабыз да. Шарият менен келген эле нерсе. Бирок салт. Динсиз коомго деле салт болуп калган үчүн шариаттын пайда. Ошол бала үйлөнгөндө нике кыйып атабыз. Атеистке никенин мисалы эмне кереги бар мисалы. Атеисткечи. Кудайга ишенбеген кишиге. Ал деген барып эле мамлекеттен нике кагазын алып жашай бериш керек да, туура. А бирок ал салт болуп калыптыр кыргыз элине. Атеист кезүстө деле нике кыя беришет да. Атеист кезүстө деле жаназа окуй беребиз да. Ошон үчүн мен айтайын дегеним ошол, эч качан каршы койбой, тескерисинче камыр жумур болуп, коомду өнүктүрүп, ошол алдыга жылышыбыз керек да. Эки четке туруп алып, эме тиги кул баланча кул дебейчи. Демек убактысыз туттурабыз, бир элбиз да. Туура. Бишкектен уюштуруучулар барбы, кантип жөнөтсөк болот дейт. Ооба, Бишкекте уюштуруучулар, Бишкекте. Ошо жана номер жана коштургандар бар. 708 01 11 63 деген номер, ошондо WhatsApp бар, ошого эле жазып койсоңуз, дароо толук маалымат аласыз, Кудайым буйрса. Ушул номерлерди кайрыласыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар. Анан буюрса мынакей балдарымды, кыздардымды жөнөтөм деген биздин көрүүчүлөр ошол номер менен байланышып, буюрса кайсыл күнү, саат канчада так маалыматты берет экен да. Ага анан бул ар бир барган бала менен сүйлөшөсүз да. Ооба. Алар менен сүйлөшүп, алардан жакшы энергия аласыз, анан акыл насаатыңызды айтасыз дегендей. Негизи эле ушул жаш балдардан ала турган ата-энелер, улумун эмнелерди алса болот? Эми булардын тазалыгы да, ойлорунун тазалыгы да. Биз кээде бала болуп кетебиз. Өзүбүз, мен мисалы балдар менен ойноп атып бала болуп кетем да, кээде ошол жердечи. Бала болгум келип кетет деген башка да. Бала болуп алам да ошол жердечи. Балдар менен ойноп, ошолордун тилинде сүйлөшүп, ошолордун тили таза, бузулбаган тил да. Демек пайгамбарыбыз да ошо балдар менен ойноп, балдардын деңгээлине түшкөн экен. Балдардын өзүнүн тили менен ошолордун деңгээлине түшүп туруп сүйлөшсөң анан угат да. Мисалы мен кечекеде бир аракет кылып көрдүм. Чоң кишинин тили менен балдарга салт жөнүндө бир сабак өтөйүн депчи. Кечинде эс алып отургандачы, балдар укпайт экен. Балдар аны уга албайт экен. Ал көнбөптүр балдар. Көтөрө албайт аны. Аны көтөрө албайт ал. Чоң кишилер уга албай атат салт жөнүндө, нарк жөнүндө анан балдарга жөн эле баягы көргөзүш керек экен да. Улууга кандай мамиле кылыш керек, кичүүгө кандай мамиле кылыш керек, кыз балага кандай мамиле кылыш керек дегенде салтта кандай депчи. Анан ошон үчүн балдардын өзүнүн сонун мындай баяу мындай тили бар, алардын өзүнүн ошондой жашоосу бар, ошолордун жашоосуна кириш керек да. Анан мен чүкөнү мисал кылып берейин. Чүкө ойноп атабыз. Биз бала кезде чүкө ойнойт элек, Сиз ойноп калдыңызбы чүкө? Ооба. Чүкөдө кандай эле да. Каранбаспа дейт да. Балабыз да. Бирок адилеттүүлүккө, тазалыкка чакырып атат да. Каранбаспа, такпас деп чийимден аттап атат да. Туурабы? Бул эмне дейт? Балалык чоң киши болгондон кийин таза жашаш керек, адилеттүү жашаш керек дегенге чакырык болуп атат да. Баланы даярдап атат да, чүкө ойну. Ооба. Лидерликке даярдап атат. Мисалы чүкөнү жакшы ойноп, тактиканы туура колдонуп, чүкөнү уткан адамдар бизде авторитет болчу да.
алар лидер болчу. Алар бизге мындай маяк болчу алдыга. Ошону карап биз түстөнчүбүз да, көрдүңбү? Ал эми жанагы алдап кеткен, мындай каран баскан, чийинден чыгып кетип баскан балдарды биз оюндан чыгарып коебуз да. Көрдүңбү? Чүкө эле канча баланын ошол ички дүйнөсүн тарбиялап атат да, тазалыккачы. Бутур агай, ошо балдар жаш өзгөчөлүгү канчадан канчага жашка чейин алынат дейт? 8-тен 15 жашка чейин алабыз. Багы бардык эле жайкы эс алуу лагерлери, балдар лагерлери 8-тен 15 жашка чейин болот да. Эмне 16 жаш, 17 жаш эмес, 16-17 жаш улар каада күтүп мындай чоңоюп эмне деп атат эми бул дегенге өтүп калат экен да. Ошого чейин жетишип калыш керек да. Ошол да керек болсо 15 эмес, 14, 13 жаштагылар жакшы угат да. 12, 11, 14, 15 дагы укпай баштайт да. Өткөл мезгилине келип калат. Переходной возраст деп коебузбу? Ошон үчүн ошол убактагы балдарды биз лагерге кабыл алып. Эми биз 18ге чейин деп жазып койсок деле баары бир 14ке чейинкилер да келет, андан чоңдор келбейт. Ошо биздин балдарыбыз укпай жатат дейт. Ушул лагерге барып сиздерге талим тарбия алып келсе болобу дейт. Жок дегенде данек салынат да. Жок эле эчтеке болбой калганда, эми мисалы балдар бакчасында, анан мектепте 10 жыл окуп атат. Мисалы 7-класс болсо 7 жыл окуду, үй бүлөсүндө тарбияланып атат. Ошончо убакытта тарбия албай эле, анан 7 күндө мындай бала туп-туура жолго түшүп калат десек, биз анда жалаанчы болобуз да. Андай мүмкүн эмес да. Данек үрөөнү алып келет экен. Болгону ошол жүрөгүнө бир салынып калат, анан ошол данекти колдонуп кийин андан өндүрүп кетиш керек да. Коомчу, коом өндүрүп кетиш керек. Байке, телефон номериңизди бир кайталап коюңузчу. 708 01 11 63. Ушул WhatsApp номери, ушу менен байланышып балдарды жөнөтсөңүздөр болот. 7 күн тең мен өзүм болом ошол жерде, ошол балдардын арасында жүрүп, кошо жатып, кошо туруп ошол жерде жүрөбүз да. Азыр өзүңүз айткандай, бала болуш керек болгон жерде бала болуп, аксакал боло калыш керек болгон жерде аксакал болуп, мындай балдарга бир нерсе өткөрүп калганга аракет кылабыз. Азыр шаркыратма жөнүндө айттыңыз, анан көл жөнүндө айттыңыз. Ошо көлгө барганда балдар мындай кандай сезимдер болот ал жерге? Эми мисалы ысык көл башка да. Тынч океан башка. Мен Тынч океанга да баргам, Атлантика океандарына да баргам. Ысык көлдө деле көп жүрдүк. Анан жана кичинекей табышмактуу көл дагы башка, өзүнчө таасир берет да. Ал жерге түшө албайт, балдар сууга түшө албайт көлгөчү. Ал мындай өзүнчө табышмактуу да. Сырдуу көл. Сырдуу да. Бул кантип пайда болуп калганын түшүнбөйсүң да, барып алып. Тоонун арасында эле. Тоонун үстүндө. Тоонун ичинде эле мындай бир жерге көл пайда болуп калган да. Өңү да бир башкача да. Жашыл кара да, башкача да. Ал эми шаркыратманын сыры өзүнчө башка да. Шаркыратманын мисалы мындай адам кечке мындай балдар менен тийип карап турсаң, кызыктуу ойлор келет да. Бул каяктагы жана кичинекей бала сурагандай казына депчи. Таптаза суу токтобой агып атат да. Бир эле жерден түгөнбөй агып атат да. Ошондо Кудайдын кудуретине тен бересиң да. Балдарга айтсаң, балдар таасирленет. Жана баланы айтыптым, кичинекей басып келип атайын сурап атат. Эмнеге түгөнбөй атат депчи. Ошол көл дагы шаркыратма дагы өзүнчө таасир берет балага. Жакшы агай, анан Кудай буйрса эми биринчи поток бүттү, Кудай буйрса бүттү, ийгиликтүү болуптур. Ошо балдарды мындай ата-энеси жакшы үмүт менен жөнөтөт да. Жөнөтөт, анан балдар баягы келип сизден үйрөнгөн нерселерди, мугалимдерден үйрөнгөн нерселерди айтып беришет, досторуна айтып берет. Анан бул мектепке да бир шык болот да, баягы эжекелер сурайт го келгенде каяка эс алып келдиң депчи. Анан миң уккандан бир көргөн артык дейт кыргызда. Анан ошол балдар баягы бул жерде мындай деп өздөрү баягы китепте окуган башка, көргөнүн укканын айтып берсе дагы жакшы да. Анан ушул азыркы биздин балдарды мындай келечеги кең болуп, сиз айткандай салтты, нартты билүү үчүн мамлекет кандай жардам же болбосо кандай бир багыт үстүндө иштеш керек? Идеология дейбиз. Азыр жаңы катчыбыз келди. Эмне жагынан аксап атабыз? Эми ал киши дагы бизге ошондой барып кетсе жакшы болмок. Биздин лагергечи өткөндө ошондой бир сөз болду. Барат болуп калды, анан кол тийбей калды окшойт. 9-уна ачылганга чейин барам деген экен. Ошондой сөз болгон да, бирок буга дагы шүгүр да, жакшы. Бул да жакшы саамалык да. Анан ушунун негизинде эле мына тил комиссиясынын жетекчиси барды деп атпаймынбы? Ооба. Анан баардыгы келип, бизден балким ортого бир жерге чогулаттырбыз. Ушунун үстүнөн
бир тегерек стол өткөрүп, силер катышкыла, пресса катышсын, тегерек стол өткөрүп, ошол жерден кандай иш-чараларды жүргүзсөк, ушул самалык мындай мамлекеттик деңгээлге чыгып кетет деген тегерек стол болсо, ошол жерден ар ким өзүнүн оюн айтса, анда балким бир жакшы жыйынтыкка чыгат элек. Бирок мен жеке өзүм көз карашымда азырынча жок дегенде. Эми менде тажрыйба топтолду да, биздин командабызда тажрыйбабыз бар да, 6 жылдык оңой эмес да. Ошол 6 жылдык тажрыйбаны пайдаланып деле, ошо жок дегенде мындай балдарды жөнөтүп, уюштуруп, мектептерге айтып, ушул лагерлер менен иштешкиле, улуттук жанагы негиздеги лагерлер менен иштешкиле деп балдарга, мектептерге айтып койсо, бул да жардамы болот да. Экинчиден, азыр Кыргызстанда жүздөгөн мурдагы пионер лагерлери бузулуп турат да. Мен 5-6 кыдырып келдим өзүмчү. Мына Арашандагы, Беловодскийдеги, тети Ак Судагы, наркы Кайындыдагы, анан биздин Сокулуктун азыркы биз отургандан мен 4 лагердин ичине кирип күндөп жашап келдим да. Ичиң жүрөгүң ооруйт да. Бузулган ойдон турат, талкаланган ойдон турат да. Мына ушул 4 лагердин бирөөнү, мына жанагы Арашандагын дейли мисалы. Жол болсо ошо жана Сокулуктагы, же Кайындыдагы. Бизге биздин проектти чийсек, ошол проект менен ошол жерди ошол улуттук эмеге түстөп туруп кайра куруп берсе, биз аны өзүмдүк кылып албайбыз. Иштетип эле беребиз да. Иштетип беребиз, балдар иштеген балдар айлыгын алат, кызмат кылат, айлыгын алат. Бирок биз деген мүмкүнчүлүк пайда болуп атпайбы? Азыр 20 бала барып атса, 200 бала барат эле да эргечи. Анан эми көлдө эле жакшы, бирок кыргыз маданиятында көлгө түшүү эмес, кыргыз маданиятында жайлоо кыштоо бар да. Кыргыздын маданиятында, көчмө маданиятында жайлоо кыштоо деген гана эки түшүнүк бар да. Уңгус ошол, Уңгус ошол. Жайлоодо жайында, кыштоодо кышында болду. Ушуну менен биз балдарды туура жолго алып кете алабыз да. Көлгө түшүү бул кийинки келген Европадан, Россиядан, Европадан келген бир маданият да. Кыргыз маданиятында жок ал. Ошон үчүн ушундай лагерлерге басымын жасашыбыз керек да. Жакшы. Кандайсыз Мухтар аке? Биз дагы барсак болобу дейт. Баягы ата-энелер менен балдар барса болобу? Эми бизде атайын менен проектим бар. Дагы эле баягы ой жеткен менен кол жетпей атат да. Ата менен баланын, кыз менен апанын өзүнчө ошо бизге барып чогуу. Ата менен бала барды дейли. Барганда ата менен баланын ортосунда мамиле кандай болуш керек мисалы? Кечинде жатканда бала атасынын бутуну шалап бериш керекпи? Же мисалы эртең менен турганда атасынын колунан өбүш керекпи? Же ат тескенде атасы баласынын чекесинен өбүш керекпи? Эртең менен суу жуунса суу куюп бериш керекпи? Канчалык жакындык? Сүргүзүн алып келип бериш керек жокка? Самынын алып келип бериш керек? Ата менен баланын ортосундагы мамилени тургузалы деген проектибиз бар. Ал ошол азыр мүмкүнчүлүк жок болуп атат да. Проекттин өзү бар да. Анан азыр деле бир күнгө мисалы мынакей жана жакшылыктын атасы ким Жоке жолдош. Катар фонд иштегенчи. Ал барып кетти. Жанагы 5-6 жигит барып кетти да, балдардын шылтоосу менен. Данышман аксакалдар төрагасы барып Данышман аксакалдардын төрагасы барып кетти. Мындайлар көп барып кетип атат. Анан балдарын алып барып өздөрү кечке чогуу жүрүп кеткендер болуп атат. Анан боло берет ата-энелер деле. Эми болгону атаң шарт болсо, сонун нерселерди кызак болот да. Жакшы, ишиңизге ийгилик дейт, ошол сиздин лагериңиз жакты. Анан ошол жерде шоу тойлорду ушундай иш-чараларды өткөзсө өтө сонун болот да. Бул абдан жакшы. Тушоо той болобу, сүннөт той болобу, керек бул үйлөнүү той болобу, жанагы юбилейлер болобу, ошол жерде ошондой эми ошол эле эмес, ошондой жерде өтсө, мисалы, боз үйлөр тигилүү, ортодо ордо бар, ордодо жанагы мелдештер өтөт. Ал эми чай ичкенде мындай өзүнчө, ар ким өзүнчө, аксакалдар өзүнчө, балдар өзүнчө, жаштар өзүнчө боз үйлөрдө отурса, ушунчалык көп мындай пайда болот эле дейм да. Ошондо чыныгы Кыргыздын тоюн, чыныгы Кыргыздын ашын, салтын көрөт элек да ошол жерденчи. Ошондуктан колунда бар жигиттерге кайрылат элем да. Ошондой тойканаларды салгыла. Могу Европаныкындай тойканаларды эмес, чогуу отуруп алып, эч бир жаш бала жок ичинде, өспүрүм жок, өспүрүм балдар кыздар жок да тойдо. Жалаң чоңдор отуруп алган, анан микрофон менен кечке жана тамада кыйкырып, музыканы даңкылдатып койгон тойдо эмес. Боз үйдө аксакалдар нарктуу болуп отуруп,
Анан ошол жерге бала келип колуна суу куюп, аксакалдын батасын алып, анан эшикке чыкканда жалпы ордого чогулуп, анан ал жерде мелдештер өтүп, күрөш, жаа тартыш, жамбатыш дегендей, кол күрөш дегендей мелдештер өтүп, анан ошол ордодон ошол байгелер берилип, Кыргызстан оюндарында. Анан ошол жерден аксакал чогуу бата берип, анан экичөө эле сүйлөп койсо болот, төртөө элечи. Төртөө эле аксакалчы. Анан баардыгы чыгып алып кафеден сүйлөй беребиз го. Ооба. Мааниси жок да сөздөрүбүздүнчү. Бата берсең аксакалдар бата бергенди унутуп калды. Бата бергенди билбей калды. Мына ошондой жерге мындай каражаты бар жигиттер болсо чакырып кетем, ошондой тойкана салгыла депчи. Баракелде. Мухтар агай, биздин убактыбыз барган сайын карып баратат. Соңуна келип калдык. Чынбы? Анан баягы жаш адам менен отурсаң тез эле өтүп кетет экен. Анан этно лагерь эми негизинен ушул баягы мамлекетке чоң жардам кылып атат да, бул талим тарбия жаатында. Анткени пайгамбарыбыз айтыптыр, ошол балдарга мурас калтыргыла деп. Байлык дебептир. 5-7 6 дебептир. Кайтыра дебептир. Талим тарбия дептир. Анан ошону сиз аркалап мынакей жоопкерчиликти алып, бул чоң жоопкерчилик да, бирөөдүн баласы. Анан өзүм ошол жакта болуп атам деп атпайсызбы? Анан Кудай буйрса ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Эми ошол эфирдин соңунда жалпы эл журтуңузга, көрөрмандарга, ошол бара тургандарга бир кайрылуу, каалоо тилек сөзүңүз болсун. Эми 5 жылдан берки лагерде мен ачык айтканда лагерде боло албадым да. Уюштуруу иштери менен көп нерсе жетишпейт. Бул жактан каражат издейбиз, жардамга кишилерди издейбиз. Ошентип жүрүп эле мен күндүз бул жакта болуп, анан кечке маал барып, бир аз кичине 1-2 саат болуна кайра кетип калчумун да бул шааргачы. Анан быйыл Кудайга шүгүр, мына 7 күн балдар менен ошол жерде жаттым да, чогуу. Аябай сүйүнүп атам. Шаркатмага барып, чогуу тоолорду кыдырып, чогуу жаатып, ошого мен сүйүнүп атам да. Анан эми мындан ары да колдон келишинче аракет кылабыз. Ошол балдар менен бирге болуп, улуу катары, ата катары, агай катары насаат айтып ошол жерде жүргөнгө аракет кылам. Анан мен Кыргызстан жанагы уялбай эле айтайынчы, мына каражаттуу жигиттерин чакырып кетем да. Кыргыз элимдин, Кыргызстандын эртеңки келечеги деп сүйлөгөндө сүйлөп коебуз, бирок чындап эле күйгөн жигиттер болсо, амал кылам дегендер болсо, жигиттер болсо, мына дин жагынан жакшы, Кудайга шүгүр, жардамдар болуп, жакшынакай жолго туруп калды да. Могу улуттук балыктар боюнча дагы мен ушундай бардар жигиттерди чакырып кетем да. Мен менен байланышыңыздар дейт элем да. Анан чогуу отуруп алып кеңешип, ошол каражатты Кыргызстандын балдардын тарбиясына туура жумшаганга аракет кылсак чогуу бирге жакшы болот эле да. Чакырып кетем, келиңиздер, кайрылыңыздар, бирге иштешели. Анан эртең бул күндөрдө эле өтүп кетет. Убакыт деген мындай зымырык заматта өтүп кетет. Анан эртең аттың ай ошондо деп өкүмөгөндөй болуп, Кыргызстан мамлекеттин келечеги үчүн, Кыргыз өлкөсү үчүн неге мен ушуну кылып калбадым деп өкүнүп калбайлы да. Мен 6 жылым кетти, өкүнбөйм. Азыр жеңеңдер кээде айтып калат, өзүң үчүн да жашаган күн болобу депчи. Мен айтам, өлкөм үчүн жашаган, бул өзүм үчүн жашаганым депчи. Анан ошон үчүн баардык ушундай адамдарды чакырып кетем. Россияда жүргөндөр болсо көрүп калсаңыздар да байланышкыла, Европада, Америкада жүргөндөр болсо байланышкыла, Кыргыз элимдин келечеги үчүн бирге иштейли демекчимин да. Рахмат агай, биринчиден сизге чоң ыраазычылык билдиребиз, ошол убакыт бөлүп келип, Кыргыз элге жалпы ушундай бир кайрылуу чакырык жасаганыңыз үчүн. Анткени бул талим тарбия деген алтынга алмашкыс нерсе да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Ушул агайдын айткан сөздөрүнөн улам, балким ушул Кыргызстанга биздин балдарыбыз салым кошсун десек, ушул лагерге жөнөтүш керек. Биздин ар бир балдарыбыз, кыздарыбыз ушул мекенчил болсо, Мухтар агайдай, эртеңки биз Кыргызстандын келечеги жакшы болот. Кыргызстандын келечегин көрөм десең, жаштарын карагыла, жаштары билимдүү, илимдүү, ыймандуу болсо, мекенчил болсо, ошол өлкөнүн келечеги кенен болот дейт. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламатта болуңуздар.